Assalamu alaikum. Hormatly musulmon bir tugandары. Kutmanu geçiңиздер менен азыркы теманы жазып коеюн. Эгерде угулуп аткан болсо, бир сара билдирип айтып коелу. Так. Темасын бардыгыбыз көрдүк, Бүгүнкү сабактын темасы досторуңуздун жүрөктөрүн багындырыңыз жана ошондой эле аларга таасир тийгизиңиз деген аттуу темада сабагыбыз болмокчу иншалла. Сабагыбыздын негизинде 6 жалпы канча болду экен азыр? Бир карап коеюн. Ооба, 7 эреже бар. Мына ошол 7 эреже менен таанышып өтөбүз. Алгач эле суроо бар. Негизинен башында мындай маанилүү болгон суроо: досторубузга кантип таасир тийгизебиз? Алардын жүрөктөрүн кантип багындырабыз? Мындайча айтканда, алардын арасында, мындай досторуңуздун арасында сиз кантип алардын сүймөнчүгүнө айланасыз? Дайыма ар бирөөсү өз алдынча сиз туурасында жакшы бир ою болушун алар эмне кылыш керек? Же болбосо сизден кандай аракет көрүлүш керек? Мына ушундай сыяктуу суроого ушул видеодон жооп ала аласыз сабактан. Караңыздар, досторуңуздун жүрөктөрүн багындырыш үчүн бул бир гана дос дегенде жалпылай маанилүү айтканым, мындай балким ата-энеңиз, тууганыңыз, группалаштарыңыз, чоңдор, андан дагы балким ирилериңиз, бардыгына айырмасы жок. Бардыгына кантип таасириңизди тийгизе аласыз, Ушул боюнча айланасында сөз кылабыз буюрса. Ийгиликтүү адамдардын жакшы бир эрежеси бар, алтын эрежеси. Өзүң берген убададан дагы көбүрөөк аракет пайдасын жаса дейт. Башкача айтканда, мисалы үчүн өзүңүз бир убада бердиңиз да бирөөгөчү. Өзүңүз бирөөгө бир убада бердиңиз, мына ошол убададан дагы көбүрөөк нерсе берүү ал адам үчүн сизге кандайдыр бир симпатиясы, мындай бир жакшы ою калат ал туурасында, сиз туурасында. Балким мисалы үчүн бир сонун бир сапаттагы жакшы бир товар турат, бирок анын баасын сиз ылдыйратып айтып атасыз. Бул биринчи мисал. Болбосо дагы бир мисал өзүңүз туурасында. Мисалы үчүн ушундай кызмат кылып берем дейсиз дагы, бирөөгө бир чакырса, мисалы үчүнчү. Электриксиз. Сизди чакырды, үйгө келип, ушул себептерди тууралап оңдоп бер деди да. Анан кийин сиз келип туруп, өзүңүз милдет болгон нерсени гана аткарып койбостон, ошондо аткарып, анан бул жерде мындай экен, кой, бул жерин оңдоп берип коеюн деп кошуп берсеңиз, ошону оңдоп берип койсоңуз, же болбосо бул жерди мындай кылыш керек экен эле, кийинкисине ушундай кылгыла деп бир кеңешин, сунушун айтып кетсе, мына ошол адамды сиз башка бүтүндөй кандай гана электрик болбосун, алардын баардыгынан жакшы көрүп кетесиз. Эмнеге? Анткени ал өзүнүн кызматынан сырткаркы болгон нерсени дагы сизге берип атат. Өзүнүн милдети бар, мисалы бир милдети бар, ошону аткарыш керек, акча бердиңиз, ал качып кетпеш керек, туурабы? Качып кетпейт, ошол милдетин аткарат. Бирок ошол милдетинен тышкаркы дагы бир кошумча кызмат кылып берүү акысыз гана. Ал ошол чакырган адамга ошончалык бир жакшы, жагымдуу нерсе туулат, маанай пайдасы көтөрүлөт. Ошондой сыяктуу бардык тармактар эле. Кандай гана кызматта орногоңуз, иштебеңиз, айырмасы жок, кандай гана адам болбоңуз, ошол мойнуңузда кандай жоопкерчилик бар, милдетиңиз бар. Ошол милдетиңизден сырткаркы дагы бир кошумча нерсени
берсеңиз, бере алсаңыз, анда башкалар сизди көбүрөөк жакшы көрө баштайт. Мисалы үчүн, буга көп мисал бар. Мугалим дейли, мисалы, мугалим өзү 45 мүнөт сабак өтсө, 45 мүнөт сабакты сонун кылып мындай өттү дагы, андан кийин сабактан тышкаркы дагы мен ушул убакта бошмун. Түшкү саат 3-тө, эртең менен сабак өтөт, бирок түштө дагы мага келип, алдыман сабак алып келсеңер болот, акысыз деп ушинтип айтса, башка мугалимдерге караганда мына ошол адам, ошол мугалим окуучулардын арасында көбүрөөк мындай мааниге ээ, сүйкүмдүүрөөк боло баштайт. Анткени ал мугалими жөн гана болду бүттү, мен сабагымды өттүм, кеттим дебейли. Ал дагы мүмкүнчүлүк берип атат, көбүрөөк кызматын өтөп атат. Ошондой сыяктуу болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Бул биринчи эреже. Анан экинчи эреже караңыз. Маектеги, мисал, шеригиңиз да, маектеги шеригиңиз сизден да көп сүйлөш керек. Мурдагы ойчулдардын, мурун илгерки ойчулдарды айтып кеткен, адамда эки кулак бар. Бирок бир гана оозу бар. Бул балким канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде жалган билбейбиз, бирок ошондой болсо дагы акылга сыярлык бир окшотуруу. Мындайча айтканда, сиздин оозуңуз бирөө, кулак экөө. Демек, кулак 2 эсе көбүрөөк угуш керек сүйлөгөнгө караганда. Башкача айтканда, аз сүйлөп, көп угуңуз деген маани. Ушул эреже аябай сизге жардам берет. Анткени сүйлөшүүдө адам бир гана өзүн айтып туруп алган болсо, жок, мен ушуну гана айтам деп, ошол эле темадан чыкпастан өзү каалаган, өзүнө жаккан темада гана сүйлөшүп туруп алуу, белки сиздин шеригиңиз, маектеги шеригиңизге мындайдыр бир зеригишти пайда кылат. Кызыгууну жоготот ал адам. Анткени ал адам сиздин маегиңизге балким кызыктар эмес, ал темада таптакыр түшүнбөйт. Мисалы үчүн, машина өмүрдө айдап көргөн адам, анан сиз болсо машинанын кандайдыр бир зат жайсын айтып, мына ушул нерсе мындай деп айтып баштасаңыз, ал адамга пайдасы да жок, же кызыгы да жок. Ошол себептен эмне кылат экенсиз? Сизге жаккан темада эмес, сиздин шеригиңизге жаккан темада ошого байланыштуу сүйлөшүңүз керек экен. Сүйлөгөндө дагы ошол бир гана жөн гана мынтип сүйлөп койбостон, деп элечи, деп эле укмаксан болуп койбостон, ошол нерсени бир гана аз сүйлөбөстөн көп да угуңуз. Мынтип кулак төшөп угуңуз, анан сөзүнө маани бериңиз. Анткени кийин дагы ошол туурасында дагы кеп козгойлу сүйлөшөлү дейт болсо, сизде кийин таптакыр маалымат жок болбогудай болуп баштайт да. Башкача айтканда, билесиңби, өткөндө мындай деп сүйлөшпөдүк беле десе, качан деп таң калбаш керек да. Анткени сүйлөшүп атканда анын сүйлөгөн сөзүнө кунт коюп маани бериңиз да. Ага кунт коюш үчүн ал сизди кадимкидей мени угуп атат деген ойго келиш үчүн эмне кылат экенсиз? Могу каштар чок жардам берет. Мынтип деп кызыгып, ошол кашты көтөрүп мындай кылган адамды кызыгуусу бар экендигине далил болуп келет да. Кызыгуусу бар экен бул дейт дагы. Анан мени угуп атат деген түшүнүктүү болот. Бул бир. Анан экинчиден жылмайып коюу. Жөн гана жылмайып коюу. Мисалы үчүн, сизге бир жакшы бир нерсени айтып атат, өзү да кызыгыпчы, ушинтип айтып берип атат. Анан сиз болсо дей эле турасыз да. Эч кандай сезим жок, эмоция жок. Ал адам сизден мындай бир эмоция күткөзү келет да, таасир бергиси келет. Ошол себептен сиз дагы жөн гана мынтип эч бир кыймыл жаратпастан отура бербестен эмне кылыш керек экен? Жылмайып коюш керек экен. Жылмайып, башты ийкеп мынтип, кашты көтөрүп, ушундай угуп аткан адамдын сүрөтүн жаратышыңыз керек. Бир гана ушинтип элестетип, окшоштуруп койбостон, чындап эле ошондой болуш керек. Чындап угуш керек кадимкидей. Себеби дегенде, ал канчалык көп сүйлөсө сиздин шеригиңиз, ошончолук ал туурасында, ошол шеригиңиз туурасында биле баштайсыз. Көбүрөөк маалымат аласыз. Кийин ошол нерсени кайра өзүнө дагы айтып, адамдын оюнда бир жакшы инсан катары туюлуп каласыз иншалла. Анан экинчи эреже, өзүн ошол сүйлөшүп аткан адамды баалуу сездириңиз. Мындайча айтканда, өзүн мен баалуу экенмин, мындайча айтканда, өздүк баасы, самооценкасы төмөн түшүп кетпешейт да сиздин жаныңызда. Мисалы, кээ бир адамдар бар, таң каласың,
адамды басмырлап сүйлөйт да, үстүнөн мынтип сүйлөп карапчы, үстүнөн карап сүйлөйт. Мына ошол адамдар эмне кылат? Башка адамдардын арасында бирөөнү басмырлайт дагы, ал адам кийин ошонун жанында мындай уккусу келбей, ошонун жанында болгусу келбей, сүйлөгөнүнө кошулгусу келбей, ушундай боло баштайт да. Сиз ошонун тескерисин жасаңыз. Ошол адам сиз менен болгон кезде, же балким сиз барсыз, анан дагы бир топ адамдар бар. Ошолордун арасында болсо дагы, эгерде сизди көрүп калса, маанайы көтөрүлүп, өзүн жакшы бир комфорттуу, ыңгайлуу сезген абалда болуш керек. Түшүнүктүбү? Ошондой боло турган болсо, анда албетте ал адамга жакшы маанай тартуулай аласыз. Жакшы бир сөз айтсаңыз, ал нерсени кабыл алып, ошонун балким бир сизге керектүү болгон нерседер да. Сизге керектүү бир нерсе бар, ошол нерсени алыш үчүн досуңуздан жардам сурап атасыз. Ал досуңуз сизге жок дей албайт. Анткени сизге болгон симпатиясы, мындай жакшы көрүүсү башкаларга караганда жогорураак турат. Түшүнүктүбү? Ошол себептен сиздин жаныңызда жүргөндө ошол адам өзүн ыңгайлуу сезиш керек. Өзүн мындай некомфортно ал жерде турганда, мындай башка жака кетип калайын деген ойдо болбош керек да. Сиздин жаныңызда өзүн ыңгайлуу сезиш керек. Түшүнүктүбү? Ага келиш үчүн эмне кыласыз? Ага бир жакшы сөздөрдү айтып, айткан сөзүн тастыктап, бир жакшы бир нерсе айткан болсо, чындап элеби? Сен көп нерсени билет экенсиң. Акылың күчтүү экен, акылың курч экен деп ушундай сыяктуу бир жакшы комплименттерди өзүнө айтып коюу бул адамга жакшы бир маанай тартуулайт. Мурдагы сабактарда да айткан болчумун, адамга эки нерсе таасир берет. Бул жакшы сөз жана жаман сөз, То есть критика. Жаман сөз бул ар кандай абстрактный нерсе да. Бирок именно ошол адамдын адресине өзүнө тийиштүү болгон бир критикалуу сөз адамдын эсинде калат. Жаман ойдо калат да ал адамчы. Бул мага ушундай критиканы айтып жүргөн адам дайыма эле мени ушинтип түзүүгө салгысы келген адам болбосо өзү кандай адам деп ушинтип сиздин сөзүңүздү укпаган адам болот да. Эгерде жакшы сөз айтып, комплименттер айта турган болсоңуз, ал адам сиздин сөзүңүзгө кийин кунт коюп ого окшойт. Дагы эмне дейт болду экен депчи. Дагы эмне дейт болду экен, дагы мындай жакшы сөз айта экен дейт да. Ошол себептен эмне кылыш керек экен? Ошол адам жакшы бир ойдо калыш үчүн дайыма мындай жакшы бир комплименттерди өзүнө көпкөдөн айтып туруш керек. Мына ошондо ал өзүн ыңгайлуу, комфортно сезе баштайт. Түшүнүктүбү? Үчүнчү эреже билип койчу нерсе бул башкалардын оюн туура эмес деп алардын оюн баалабай коюш. Мындайча айтканда, сиздин бир позицияңыз бар, карманган бир көз карашыңыз бар, ал адамдын көз карашы башкача. Сиздикине балким 180 градус тескери болуп турат, Аны кандай кыласыз? Балким анын айтканы туура. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, бир киши айтты, мен жыгачты колумда кармап турат элем, кой бергенимде ал өйдөгө көтөрүлүп кетти дейт да. Мындай өйдөгө көтөрүлүп кетти. Негизи акылга сала турган болсок, бардык нерсе тартылуу күчү бар, жерде тартылуу күчү бар. Анан бардык десем, мисалы бул ылый түшөт, таштасак ылый түшөт. Эмне болду? Жерге түшүп атат. Бардык нерсе биздин түшүнүгүбүздө ылый жерге тартылат да. Ал киши айтып атат, мен жыгачта кой бердим эле, ал нерсе көтөрүлүп кетти дейт да өйдөгө. Таң калыштуу болду. Анан өзүңүздүн акылыңыз менен салып ой жүгүртүп айтып көрүңүз. Балким бул ошол маалда суунун ичинде жаткан, суунун ичинде болгондур. Ошол маалда жыгач колунан чыгып кетип, суунун үстүнө калкып чыгып калды. Демек өйдө көтөрүлдү деген бир сүрөттү ойго коюп коюңуз. Балким андагы айткан туура деп. Болбосо, эгерде акылыңыз анын айтканына жетпеген болсо, сиздин өзүңүздүн гана оюңуз туура, аныкы туура эмес деген ойдо болсоңуз, анда сурап көрүңүз. Эмнеге антип ойлойсуң? Эмнеге антип ойлойсуң? Балким башкачадыр деп айтып көрүш керек да. Андан кийин эмне кылат? Ал адам өзүн оюну билдирет. Жок, мен мындай ой максатта, мен мындай маанайда айтып атам деп. Балким анын айткан сөзүнүн маанисин сиз түшүнгөн жоксуз. Балким. Бул жерде оюн туура эмес деп бетке айтуу бул неге эрежебиз боюнча туура эмес болуп эсептелет экен. Балким анын ою таптакыр эле туура эмес боло турган болсо, аны критикалап эмес, балким оңдоп коюш максатта бир сөз айтыш керек болсо, анда ага дагы буйруса азыр келебиз. Болгону ушул 3-чү эрежедеги нерсеге биз эмне кылат экенбиз? Карап көрөт экенбиз жакшылап. Башкалардын оюн дайыма эле мындай туура эмес дей бербеш керек экен.
Эгерде туура эмес болсо, сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз бар, анын көз карашы бар. Болгонун тим коюшуңуз керек. Же болбосо сурап көрүңүз, балким анын көз карашы башка өңүттөн туура. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр 9'ду бул тарабынан ага 9 болуп көрүнөт. Бирок сиз тараптан ал 6 болуп көрүнсө, жок бул 6 деп туруп алган болбойт, туурабы? Анын көз карашында ал сан 9 болуп көрүнүп атат, а сизге 6 болуп көрүнүп атат. А болбосо ошонун ордуна барып көрсөңүз, ал сан 9 болот. Эгерде ал адам сиздин ордуңузга барса, ал сан 6 болуп калат да. Мындайча айтканда, ошол сан жерде сызылып турат. Сиз бул жактасыз, ал бул жакта. Эки жактан караганда бул жактан 9 көрүнөт, бул жактан 6 көрүнөт. Демек экөөңүздөр тең, оюңуздар туура экен. Ушундай сыяктуу дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан тактап алган жакшы. Дароо эле сенин оюң туура эмес, мындай эмес дегенди токтотуп коюп. Анан 4-нчү эреже, бир нерсе кылуусуна кызыктар кылыш керек. Мисалы үчүн балаңыз дейли. Мисалы үчүн балаңыз эмне кылды? Колун жубайт. Колу кир, кол аябай шахмаруу болуп кеткен. Эшиктен ылайымын ойноп келди. Чаң, суупуну кармап, колу баткак болуп калыптыр да. Анан көрдүңүз дагы, мисалы сиз апасыз да, энесиз. Анан балам колуң жуу деп туруп айтсаңыз, жок жубайм деп койсо, мисалы да. Же болбосо анын колунан тартып атасыз. Бас дейм, жүр, колуң жууйбуз деп тартып сүйдөгөн анчалык деңгээлде пайдалуу эмес. Аны кыйнап, мажбурлап, сиз каалаган нерсени аткардыруу ал үчүн кайра тескери абалга кетип калышы мүмкүн. Мындайча айтканда, жок деп өзөлдөнүп, көкпөйтөнүп жубайм деп коюшу мүмкүн. Бул бир жагы да. Жубайм деп коюшу мүмкүн. Эмне кыласыз? Ошол учурда сиз айтасыз, жок балам. Карагын, эгерде колуң кир болсо, анда сырттагы сен менен тең болгон кыздар карабай коет. Ушул сыяктуу, балким бир 10 жашар балаңызга ушундай деп атасыз. Көчөгө чыксаң сени уят дейт. Кой балам, жууш керек десеңиз, анан өзү эле уялып барып туруп колун жууйт да. Мындайча айтканда, өзү ал нерсени биринчи эмне кылыш керек, каалаш керек. Бул эми жөнөкөй мисал болду. Буну баардык тармакта колдонсо болот. Өзү биринчи алгач, сиз каалаган нерсени ал дагы каалаш керек. Мисалы үчүн сиз кардарыңызга өзүңүз товар сатып иштейсиз. Сиз эмне кыласыз? Товарды сатсаңыз акча болот сизге. А ошол нерсени сиз каалайсыз. А бир кардар каалабай туруп кантип сиздин товарыңызды алсын? Биринчи ошол нерсени кардарыңызга каалаттырышыңыз керек. Ошол товар сизге керек деген тарезде ушундай бир жакшы презентация кылып бериш керек. Сонун жеткирип, ал нерсе товардын баалуулугун көтөрүп, ал адамга керектигин билдиришиңиз керек. Мына ошондо гана өзүнө керек болгон учурда ал мажбурланбастан гана жөн гана алат товарды. Ошондой эле өзүн күнөөлүү сезген абалда. Мисалы үчүн жаш бала дейли, вазаны сындырып койду. Гүл кумураны сындырып койду дагы, анан аны апасы жакшы көрөт экен аябай. Ошол гүл кумураны. Бирок баласы өзүн жалган сүйлөп атат. Жок, мен сындырбадым деп, ошол жанына мынтип кызарып турат да. Жок, мен сындырбадым депчи. Ошол кезде атасы барат дагы жанына, балам, азыр гүлдүн идишин ким сындырганы, сындырбаганы маанилүү эмес. Эң башкысы жоопкерчиликти алып, мен сындырдым деп, ошол жерден апаңа кайра көңүлүн көтөрүп жакшы бир сөз айтып кой. Сен эркексиң, жоопкерчиликтүү бололу деп, ушундай өңүттөгү бир сөз айтса, бала эмне кылат экен? Уялып, ошол жактан кайра мен сындырдым деген сөздү кабыл алат. Башкача айтканда, дароо мойнуна коюп, көрүп турасыздар, мисалы, бүт сүрөттөр турат. Балаңыз бөлмөнүн ичинде болгон, башка эч ким жок эле, бир маалда эле тырс деп сынды. Ошол гүл идиши, гүл салган идиш жерде турат сынган бойдон. А жанында балаңыз турат. Анан барсаңыз, жок, мен сындырбадым деп аткан болсо, жиниңиз келип, балам азыртадан жалган сүйлөп атат, кой буну тарбиялап койуш экен деп, аны ургулап башка кылуу, эмне кылат экен, анын кайра зыянга учурап каласыз. Мындайча айтканда, балаңыз кайра ошол бойдон тескери абалда болуп, жок, мен сындырган жокмун деп өзүрлөнүп тура бериши мүмкүн. Назылоо да, тескериден айтканда. Ошол себептен жанына барып жакшы сөз менен эле, балам, бул болгону бир шише, ал сынды, кайра жаңысы келет ордуна. Кайра жаңысы келет. Мейли, апам жакшы көргөн гүл кумура, жакшы бир идиш эле. Бирок кандай болгон учурда деле бул буюм жөн гана. Балам, азыр
баргандагы шыпыргы менен калакты алып туруп ушул нерсени артынан тазалап кой десеңиз, ал балаңыз өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, кийин андай жалган сүйлөбөй турган болот. Мына ушул ыкмаларды колдонуш керек. Биринчи эле эмне дедик? Өзү каалаш керек ошол нерсени. Бир нерсе кылуусун каалап туруңуз. Мындайча айтканда кызык болуш керек. Ошол нерсеге жаш бала же болбосо чоң киши, ким гана болбосун, кызыктар болуш керек. Түшүндүңүзбү? 5-эреже түп-түз катасын айтуу. Катасын түп-түз эле бетине коюп, сен мындай кылдың деп айткан. Мисалы, аялы келинчеги үйдөн тамак жасап берди. Бирок караса тузу аз. Туз аз. Эмне кылат? Тузуң аз экен катын. Бар, туз алып кел деп айткан туура болобу? Же болбосо тузу жок экен деп айткан жакшы болобу? Ал дагы балким катын, туз алып кел. Тузуң кем экен. Жебейм бул тамагыңды дегенден көрө туз алып кел деген бир аз сөз азыраак болуп атат, бирок ошондой болгон учурда деле түз тийип атат, туурабы? Мен туз кошпой коюпмун деп өзүн жемелеп, аялы ушундай оор абалда калат, кыйын абалда. Ошол себептен эч кандай унчукпастан, эч нерсе кылбастан, болгону тузду дагы жаныңызда жок болсо өзүңүз барып алып келиңиз. Эгерде жаныңызда турса, акырын алып туруп, мындан себип коюңуз. Мына ошондо аялы тип ичинен туз аз кошпойт эле. Кийинкиде көрөк кошуш керек экен деп. Ушинтип өзү алып сүйлөп коет. Түшүндүңүзбү? Ошол себептен каталарды түз гана мындай бетке айтпастан, ошол нерсени өзүңүздүн кыймыл аракетиңиз менен же болбосо башка сөз менен айтып коюңуз. Мисалы үчүн сөзүнө турбаган досуңуз туурасында. Сизге досуңуз бир убада берди. Досум, мен сага ушундай нерсе кылып берейин. Мындай кылып берейин деп туруп, мойнуна сөз айтып алды дагы мойнуна ийилди ошол нерсени. Мойнуна ийилди дагы, анан сөзүнө турган жок. Мисалы үчүн мен үйдө ремонт кылып атам. Үй иштери менен обой чапташ керек. Анан кийин досум чакырдым. Досум, кел мага жардам берип койчу десем, эртең сөзсүз барам доске. Эртең сөзсүз барам. Бүгүн аябай көп ишим бар эле да. Эртең сөзсүз барайын. Дейт дагы, эртеси күнү дагы деле жок. Эртеси күнү келбей койду. Бир чалып көрдүңүз, алган жок. Анан макул деп, бирси күнү болду. Кече күнү сиз уже не кылып койдуңуз, обойдун баарын чаптап бүттүңүз, дубалга. Анан кийин жолуктуңуз дагы, досум, кече күнү аябай жакшы иш болду. Бүт обойдун баарын чаптап алдым. Жакшы болду деп. Ушинтип айтсаңыз, ал өзүнчө кызарып калат. Уялып. Эмнеге? Анткени ал убада берген эле. Мен аны бүгүн чакыргам, бирок бүгүн келбестен ал эртең барайын деп убада берди. Анткени бүгүн келгеси келген жок. Балким чындап эле иши бар. Бирок сөзүнө тургузу келди. Эртең сөзсүз барам деп мындай даама айтты да, күчтүү айтты. Бирок эмне кылды? Келген жок. Балким чындап унутуп калгандыр. Балким дагы бир иши калгандар. Андан дагы маанилүү болгон. Бирок ошол нерсени жок досум, мен бара албайм деп айткан жок. Анткени кече күнү сөзү оозунан чыккан. Убада берген. Мен сөзүмө турам, эртең сөзсүз барам деген эле, бирок барып келбеди. Анан эртеси күнү обой чапталып бүткөндөн кийин сиз жанына барып туруп, досум кече күнү аябай жакшы иш болду. Бүт баарын бүтүрүп алдым. Эми акырын башка иштерди кыла берейин десеңиз, ал өзүнчө кызарып калат. Анан кийин сизге убада бериштен же коркуп калат, же болбосо убадасын берсе аткара турган болот да. Ошон үчүн кече күнү досум сен айткан элең, убада берген элең, келбей койдуң, эмнеге келбейсиң, ушундай эле дос болобу деген, ал таптакыр этикага дагы, ошол достук мамилеге дагы жатпайт. Ошол себептен сүйлөп атканда аны критика катары айтпастан, же болбосо түз эле бетинен катасын айтпастан, ошол нерсени айландырып, башка сөз менен же кыймыл аракет менен айтышыңыз керек болот экен. Бул биздин 5-эрежебиз болду. Анан комплиментти бирөөдөн айтуу, мындайча айтканда кыйытып айтуу. Сиз комплиментти, мисалы жакшы сөздү досуңуздун өзүнө гана айта берүү, бул жетишсиз болуп эсептелет. Бир гана досуңуз эмес, ата-энеңиз болсун, курбуңуз, жакындарыңыз, коллега, иштешкендер, ким гана болбосун, ким гана болбосун, баарына эле ар бирөөсүнүн өзүнө комплимент айтуу, жакшы сөз айтуу жетиштүү эмес. Мисалы үчүн сиз досуңузга бир комплимент айткыңыз келди, бирок ал нерсени ошол экөөңүздөр тааныган ортодогу бир дос бар да. Мисалы үчүн группалаштар дейли. Бардыгыңыздар бири-бириңиздерге дос болуп эсептелесиздер, Анан кийин
Ибрагим деген досумузга бардыңыз дагы. Менин ушундай Барат Али деген аябай сонун чырайлуу жакшы досум бар деп досуңуз бар, Барат Али деген. Мына ошол Ибрагимге айтып атасыз. Кечээ күнү аябай жакшы кызмат кылды. Досум мен өзүм жалгыз калдым эле, чалып туруп үйүмө келе калды дагы, дароо өзүм жетишпей аткан элем, бүт иштердин баарын өзүм мойнуна алып, жакшы бир ишти аткарып берди. Аябай сонун болду. Дос деген ушундай болот деп. Ошол досуңуз жөнүндө артынан жакшы сөз айтып коюу ал адамга сөзсүз түрдө барат ал нерсе. Мисалы үчүн Ибрагим ошол Барат Али деген досуңузга барат дагы ошол нерсени айтып берет. Сен азырет ушундай мактады, кечээ үйүнө барган экенсиң, не кылдыңар деп айтса, ушундай бир иш кылдык элек дейт дагы. Ошол комплиментти эмне кылат, ал как лесть деп коебуз го. Жалгандан гана мактоо, ошондой болуп эсептелип калбайт да. Башкача айтканда, мисалы үчүн адамга түзмө-түз эле комплименттерди кайры айтып берүү, бул мага эмне жагынгысы келип атабы, паткалим болгусу келип атабы деп мындай ой пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен комплименттерди дагы түзмө-түз дайыма айтып берүү бул жакшы эмес болуп эсептелет. Кээде мындай өзүнүн убактысы менен айтып туруш керек. А бирок ошол нерсени башка бирөө аркылуу кыйытып айтуу ал адамга мындай фильтр пайда кылбайт. Бул азыр мага жагынып жатабы деген сөз ой келбейт дагы, дароо кабыл алат. Анткени ал нерсени түзмө-түз уккан жок, башка бирөө аркылуу угуп атат. Мисалы үчүн бирөөдөн биз ушак уксак, мисалы да, Кудай сактасын, ушак жете турган болсо, дароо ишенип келебиз, туурабы? А эгерде ошол адам өзү кылып аткан болсо, ишениш кыйын болот. А эгерде бирөө айтып келген болсо, ал нерсеге эмнегедир дароо ишенебиз. Эмнеге? Анткени бирөө айткан кезде, бирөө аркылуу айтылган кезде ошол нерсе таасирдүүрөөк болуп эсептелет да. Ошол адам өзү айтканга караганда. Мисалы үчүн бир жакшы бир күчтүү кадр бар дейли да. Аябай өзүнүн кызматын жакшы аткарган, бирок өзү чыгып алып туруп, мен аябай кыйынмын, бүт нерсем аябай сонун аткарам, жакшы кылам, мыкты инсанмын деп өзүн мактап кирсе, ал адам бул эмне болду, буга эмне болду, өзүн эмнеге мактап деп ушундай сыяктуу ойдо калабыз да. А бирок чындап эле ошондой адам, айтаарчалык ошол сөзгө татыктуу инсан экен. А бирок эмне кылды? Көп нерсе биз атактуу болгон инсандарды башкалардан угабыз, өзүнөн укпайбыз, башкалар айтат, бул ушундай инсан, ушундай иштер жараткан, ушундай жакшы иш кылган десек, деп айткан болсо, биз дароо кабыл алып ишенебиз. Демек бул адам ушундай экен деп, ошондой сыяктуу бир ойдо калабыз да. Ал адамдан түзмө-түз уккан кээде мындай сомнение жаратат да адамга. Ошол себептен кыйтып айткандагы бул аябай жакшы пайдалуу нерсе экен. Анан алтынчы эреже, эгер критиканы түз айтыш керек болгон болсо. Эгер критиканы түз айтыш керек болгон болсо, анда эмне кылабыз? Түз айтыш керек. Эмне кылабыз? Андай учурда биринчи жакшы нерседен баштайбыз. Андан кийин кыйын нерсе менен ошол жаман нерсени айтабыз. Кыйын нерсе менен жаман нерсени ортого кытышып кетебиз. Анан аягында жакшы нерсе менен бүтүрөбүз. Башынан элек жакшы менен баштайбыз. Ортодо кыйын жана жаман нерсени айтабыз. Мындай жагымсыз болгон нерсени айтабыз. Анан үчүнчүдө акыркы жагында бул жакшы нерсе менен жана жагымдуу нерсени айтат экенбиз. Мисал менен түшүндүрөйүн, ошондо жеңил болот. Мисалы үчүн менин бир байкем бар. Бир тууганым, экөөбүз бир тууганбыз. Анан чоң энебизге бир белек бериш керек. Чоң энебиз аябай кубанып калсын, белек берели деп чечтик. Экөөбүз ортодон акча чыгардык. А бирок мен акча берип гана койдум. А менин байкем болсо барып эмне кылды? Магазинден барып жакшы нерселер сатып алып келди. Анан кийин сатып алып келгендердин арасынан ушундай бир сюрприз нерсе бар экен. Коробканы ачканда ичинен бир нерсе, бир клоун кыйкырып чыгат экен да. Мындай адамды чочутуп берип турганчы. Негизи ал нерсе адамга мындай сүйүндүрөт го. А бирок анын ошол биздин чоң энебиздин жашы өтүп кеткен, бир аз болсо дагы мындай жүрөгү слабый болушу мүмкүн, коруп кетет, башка болот дегендей, ал нерсе кайра пайда эмес, зыян алып келип коюшу мүмкүн. Ошол себептен ал нерсени кийин да кайталабаш максатта ага критиканы кандай кылып айтат экенбиз? Кечээ күнү аябай жакшы болду. Аба ырайда жакшы болду, аябай сонун жакшы күн өткөрдүк, жакшы тосуп алдык, мындай
энебиз айылдан бери келди эле, жакшы тосуп, мындай жакшы белектерден бердик. Бирок ошол жакта жанагы белек бар эле го, дароо эле клоун деп чыгып кеткен. Мына ошол нерсе бир аз орунсуз болуп калды окшойт. Анткени энебиз канча дагы жакшы өтүп баратат. Мындай ошондой белектерди кабыл алышы кыйын болот. Чочуп кетет, башка болот дегендей ушул сөз менен айтасыз дагы. Анан жалпысынан бардыгы жакшы өттү. Сонун болду. Белегиңе чоң рахмат, жакшы нерселерди алып келесиң деп ортого аягына жакшы нерсени айтып коет экенсиз. То есть башынан эмне кылдык? Жакшы бир нерсени алып алдым, көрсөттүк дагы. Жакшы болуп турдук дедик. Анан экинчиден ушул нерсени кийинкиден мындай кылсак кандай болот деп туруп, дароо эле сен бул нерсени алып келип коюпсуң, ал энебиздин жүрөгү түшүп калса эмне болот эле, инсульт болуп калса эмне болот эле, жүрөгү кармап калса эмне болот эле деп ошол нерсени айткандын ордуна биз бул нерсени кийинкиде мындай кылсак жакшы болот экен деген сөз менен айттык дагы. Анан аягында жалпысынан бардыгы жакшы болду деген тарезде бир сонун бир сөз менен бүтүрүш керек. Мына ошондо критика эки жакшы нерсенин ортосуна кыпчылып калып, жаман экенин билинбей калат. То есть ал критика негизи айтылыш керек. Бирок мындай ал адамга мени кемсинтип атат же болбосо мени тууралап атат деген ой болбош үчүн ошол нерсени ортосуна калтырып экенбиз. Анан жетинчи эрежебиз, бул эң эле чоң болгон эреже, бул басмырлоо. Бул адамдын үстүнөн шылдыңдоо же болбосо аны бир кемсинтүү болуп эсептелет да. Бир досторуңуздун арасынан жакшы бир досуңуз бар, аябай жакшы инсан, бирок ал адам балким бир бою кичинекей. Анан калгандардын баары бою узун дагы. Анан бирөө болсо ошонун боюн кемсинтип же болбосо шылдыңдап айтып атат. Ал нерсе ошол адамга жүрөгүнө аябай катуу тиет дагы. Ошол адам менен эч качан сүйлөшкүсү да келбейт, жанында да отургусу келбейт. Ал адамдан эч бир нерсе мындай кийин жакшы нерсе айтса дагы ал нерсени кабыл албайт. Чүнктү ошол себептен басмырлаганды же башка кылганды андан топ-такыр эле баш тартышыбыз керек. Колдон келишинче эч кимге мындай басмырлай турган нерсени айтып койгонго аракет кылышыбыз керек экен баарыбыз. Эмне кылат экенбиз? Кайра дагы бирсине окуп чыгайын силерге. Жыйынтыктап коюш үчүн. Токтой калдым. Мынакей бул жакта. Биринчи эреже. Ийгиликтүү адамдардын эрежеси. Өзүңүз берген убададан дагы биринчи эреже бул эмне болду? Өзүңүз берген убададан дагы көбүрөөк нерсе бериңиз. Бул бир. Экинчиси, маектеги шеригиңиз сизден көп сүйлөсүн. Сиз маек куруп атасыз бирөө менен, ошол шеригиңиз сизге караганда көбүрөөк сүйлөш керек. Ошону эстеп калыңыз. Анткени ал адам көбүрөөк сүйлөсө, ошончолук сизде ал туурасында көбүрөөк маалымат болот. Анан ошондой эле ал адам маекти мындай толук кандуу маек деп эсептеп калат. Жакшы маек катары элестетет. Ошол себептен сиз балким сүйлөбөй мынтип кошулуп гана койгонуңуз ал үчүн толук кандуу маек болуп эсептелет дагы. Балким өзү гана сүйлөгөн болсо 1 саат бою ал өзүнө бир жакшы маанайды тартуулады. Кийинки эреже өзлөрүн мындай баалуу сездирүү. Ошол акылын баалоо же болбосо кийимин баалап коюу, комплимент айтуу ал адамга мындай угуп атканыңызды билдирүү. Кулагыңызда төшөп мындай жылмайып коюп, башыңызды ийкеп, кашыңызды көтөрүп мындай өзүңүз эмне кылыш керек экен, кызыгууну жаратышыңыз керек экен. Ал адам сүйлөп атат, ошол нерседен таасир алып мындай угуп аткан адамдай болушуңуз керек. Кийинки эрежебиз башкалардын оюн туура эмес дегенден сактанабыз. Дароо эле сен оюң туура эмес, менин оюм гана туура деген нерсени карманбайбыз. Эмне кылат экенбиз? Аныктайбыз, чындап эле ошол айтканы туурабы, туура эмеспи? Эгерде туура эмес болсо, акырындан айтуу, мындай байкатпаса жанагы критиканы айткандай эле, буну дагы ортосуна кыпчып кетип айтыш керек. Болбосо, балким аныкы сиздикине караганда туура. Балким сиз туура эмес айтып аткансыз. Ошону дагы тактап алыш керек. 4-эреже бир нерсе кылууга кызыктар кылыш керек экен. Жанагы баланын мисалында, жаш баланын мисалындай, апасы колун жудура албай атты, бирок бир сөздү айтты. Эгерде ушул кол менен эшикке чыга турган болсоң, сенин достору шылдыңдайт. Кой, мындай болбойт балам десе, ал баласы ойлонбостон барып өзүнүн колун өзү жуйт. Кыйнабастан. Анан кийинки эреже түз катасын айтуу. Катасын бетине түз коюп айтпайт экенбиз, тамагың окшопой калыптыр, тузу вообще жок экен дегенден көрө,
өзүңүз алып тузду салып койсоңуз, кийинкиде туз кошо турган болот да келинчегиңиз. Анан кийинки эреже бул эгер критиканы туура, эгерде критиканы мындай айтыш керек боло турган болсо, ушунчалык айтпай кое турган, эгер айтпай койсоңуз зыян тартып калат да. Ал адам же башка бирөө. Ошол себептен айтышка милдеттүү болсоңуз, эки жакшы нерсенин ортосуна коюш керек экен. Башына жакшы нерсе менен баштайбыз. Ортосунда кыйын жана жагымсыз нерсе, анан аягында жакшы нерсе жана жагымдуу нерсе. Ошол үч нерсе айтылыш керек. Башында жакшы, ортосунда кыйынчылык, жанагындай ошол критика айтылыш керек. Бирок түз эмес, критикадан түз айтылбаш керек. Айландырып, кыйытылып айтылыш керек. Мына ошол менен акыркы эрежебиз басмырлоо. Айттык, басмырлаган аябай зыяны көп, чоң болот. Себеби дегенде сиз ал адам менен балким кийин чогуу иштешип каласыз. Балким ал адам менен коңшу болуп каласыз. Балким азыр эле коңшу, Ошол себептен ким гана болбосун эч кимди басмырлабайт экенбиз. Мына ушуну менен жалпы билип коюучу болгон негизги эрежелер аягына чыкты. Ушу менен биргеликте сабагыбыз да аягына чыкты. Баарыңыздарга чоң рахмат укканыңыздарга. Ушул айтылган нерсенин баардыгыбыз чогуу үстүндө иштеп аткарышка насип эткен болсун. Чоң рахмат.